Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү күндө Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалуу бүткүл дүйнөнү кооптонтуп турат. Көпчүлүк Европа өлкөлөрү өздөрүнүн жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырса, айрым элчилер үй бүлөсүн алып Украинадан чыгып кетүүдө. Ал тургай АКШ президенти Джо Байден Орусия Украинага 16 февралда кол саларын айтканын дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Мындан улам Орусия менен Украинанын ортосундагы акыркы кырдаалды карап көрдүк. Литва Украинага аскердик техникасын, анын ичинде аба буталарын жок кылууга арналган Stinger системасын берди. Бул тууралуу 13 февралда Украинанын коргоо министри Алексей Резников социалдык тармактагы баракчасына жазды. Франциянын Украинадагы элчиси Эттендо Понсен Украинадагы мекендештерин өлкөдөгү курч кырдаалдан улам тамак аш, суу жана жылуу кийим кандап алууга чакырды. Бирок элчи өлкөдөн чыгып кетүү боюнча сунуштарды берген эмес. Орусиянын өзөктүк эмес суу астындагы жүрүүчү Санкт-Петербург кемеси жер ортолук деңизине кирди. Ал Түндүк флоттун кемелеринин отряды менен бирге машыгууларга катышуу үчүн деңизге киргенин Орусиянын коргоо министрлигиндеги булактар билдирген. Япониянын тышкы иштер министрлиги Украинадан дээрлик бардык дипломаттарды чакыртып алганын жарыялады. Киевде саналуу гана дипломаттар калат. Элчилик чектелүү гана функцияларды аткарат. Ал эми АКШ жакынкы 24-48 сааттын ичинде Киевде бардык америкалык кызматкерлерин чакырып келүүгө ниеттенүүдө. Сербиянын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө чакырды. Forbes басылмасынын тизмесине кирген украиналык ишкер чартердик каттамдар жана менчик учактар менен Украинадан чыгып кетишүүдө. Украинская правда басылмасынын маалыматына караганда 13 февралда Киевден 20га жакын учак учкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык кесиптеши Джо Байденди жакынкы күндөрдөгү Киевге шашылыш келип кетүүгө чакырды. Turkish Airlines компаниясы Украинага болгон билеттерди 13-28 февралга туура келген жарандарга билеттерди кайтарып берүүгө же алмаштырууга уруксат берди. Авиакомпания мындай чечимди өлкөдөгү учурдагы кырдаал менен түшүндүрдү. Маалымат блогу Супер KG.